Сөз Бекешев Дастан Далабаевичте. БШКдан барбы? Азыр келатат, чакырылган. Эртерээк каралып калды. Жакшы болот эле. Суроо мындай болуп атат да. Жараксыз болуп калды шайлоо. Шайлоонун жыйынтыгы. А ким күнөөлүү? Абдыжапар Гапырович келди, азыр мына ордуна жайгашсын. Сурооңузду кайталап койсоңуз болот, мен кошумча убакыт берем. Абдыжапар Гапырович, мына бизде октябрь айында шайлоонун жыйынтыгы жараксыз болуп калды. БШКнын токтомдо жазылганбы? Ким күнөөлүү? Кайсы партиялар күнөөлүү болуп калды? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. БШКнын токтомунда күнөөлүү деп жок, кайрылууларды жана көптөгөн мыйзам бузуулардын негизинде деп чечим кабыл алынган. Кайсы мыйзам бузууларды ким кылды? Буларды тактоо боюнча азыр тиешелүү мамлекеттик органдарга биз тарабынан запростор берилген. Подвоз, форма 2-ни жана да массовый колдонгон боюнча, ушуга окшогон маселелер боюнча тиешелүү органдарга бергенбиз. Конкреттүү түрүндө жазылганбы? Булар мындай партия, ти партия ушундай бузууларды кылган деп? Жок. Жок, Жок. Өзү тура эмес го. Бизде 3 партия күнөөлүү болсо, биз так эле аны жакшы билебиз да. Токтомдо башкача жазылат. Азыр еще буларга күрөөнү биз артка беребиз. Мейли башка партияларды биз айтпай коелу. Бул жерде добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылган да, ошон үчүн ал жерде добуш берүүдө кайсы партия үчүн же болбосо шайлоо процессинин кайсы субъекти үчүн деп болгон эмес да, аныкталган эмес. Сиздер билесиздер, 4 октябрда шайлоо өтсө, 6 октябрь күнү биз жокко чыгарганга боюнча чечим кабыл алганбыз. Да. Мен айтып атам го, тура эмес го өзү. Биз билебиз да так эле, мекеним Кыргызстан, Биримдик Кыргызстан партиялар күнөөлүү ошо. Биз так эле билебиз да. Аны биз Азыр кантип аларга күрөөнү беребиз? жана мен айтып өткөндөй, биз тиешелүү мамлекеттик органдарга установить этиш үчүн бергенбиз. Эгерде алардан ушундай заключение келсе, ал башка бир жөн болот. Менимче өзү тура эмес го. Эми мен да кошулам го. Пока азырынча бул мыйзам долбоорду токтотсок жакшы болот эле. Мына дагы эле еще бүткөн эмес, изилдөө. Ал эгерде тиешелүү шайлоо процессинин субъектилеринин эгерде тиешеси болгон болсо, мыйзамдын мурда эле норма бар, ошондо күнөөлүү болгон талапкер же саясий партия депчи. Кийинки мындан ары шайлоолорго катышпоосу боюнча, ал эми күрөөнү кайтаруу боюнча бизде аракеттеги мыйзамда ушундай нормалар жок экен. Ошон үчүн биз ушул мыйзам долбоорун колдоп, Мен анда экинчи окууга ушундай сунуштарды берем. Себеби менимче 3 партия албаш керек күрөөнү. Башкалар мейли ала берсин, а 3 партия негизи албаш керек. Ал бюджетке кеш керек. Мына канча расход болду. Сөз Дастан Далабаевичте, кайрадан экинчи жолу. Айнура Точина, я бы не стал записываться. Вы правильно говорите, под отдельный случай никогда законы не пишутся. Здесь речь идет о том, что если партия виновата, она не должна залог получать. Вот этот случай нужно прописать. Есть 38-я статья, где вот сейчас Абдыжапар Бигматов сказал, что партии такие не допускаются к следующим выборам. Но они также не должны лишаться залога. Пока еще в отношении этих 3 партий, конечно, юридического закрепления нет, что они виноваты. Но в октябре месяце, 5 октября, все остальные партии как раз требовали отмены результатов из-за того, что 3 партии занимались подкупом, подвозом, фальсификацией выборов. Вот и все. Поэтому 6 октября ЦИК был вынужден принять это постановление. Что, не так, что ли? Или хотите сказать, по вине других партий, по вине граждан, что ли, это произошло? Подкуп был или его не было? Был. Форма 2 была? Была.
Вот и все. Я говорю, давайте запишем случай исключения, что залог не будет возвращаться тем партиям, а следствие установит. Вот сейчас же сказал же ЦИК, что отправили для того, чтобы следствие провели. Следствие установит, виноваты, не виноваты, это уже другой вопрос. Но мы пропишем в законодательстве. Знаете, иногда юриспруденция различается от морали. И вот морального права, я не говорю по закону, морального права у этих трех партий получать залог обратный никакого нет.